Дүйнөнүн тарых сабагы. Сабакка кунт коюп көңүл бурабыз. Мугалим Шералиев. Кайтарым байланышка чыкканды унутпагыла. Бүгүнкү сабактын темасы 19-кылымдын экинчи жарымындагы 20-кылымдын башындагы аскердик саясий блоктор жана союздар. Бүгүнкү сабактын планы 1853-1856 жылдардагы чыгыш согушу жана Вена системасынын кыйрашы, Үчтүктөр союзунун түзүлүшү, Россиянын Франция менен жакындашуусу, 1891-1893 жылдардагы Франк-Орус согушу, Антантанын түзүлүшү, дүйнөлүк биринчи согуш башталар алдында карама-каршылыктардын курчушу. Ушул пландын негизинде сабак өтөбүз, көңүл бургула. 1853-56 жылдардагы чыгыш согушу жана Вена системасынын кыйрашы. 19-кылымдын 50-жылдарында Осман империясына жана андагы эзелки элдердин боштоңдук кыймылына байланыштуу чыгып маселеси курчуп кеткен эле. Анын башкы себеби Европалык дөөлөттөрдүн жакынкы чыгышка жана Балкан жарым аралына өзгөчө Босфор жана Дарданелл ысыктарына үстөмдүк кылуу үчүн күрөш болгон. Бир тараптан Англия жана Франция, экинчи тараптан Россия өздөрүнүн Түркияга таасирин күчөтүүгө умтулушкан. 17-кылымдан бери эле ачкычтар православие диндеринин колунда болуп келген. Француз өкмөтү Россиянын Түркиянын ээликтерине таасирдүүлүгүн жоюу максатында ачкычтарды католиктерге өткөрүп берүүнү талап кылган. Түрк султаны ыйык жерлердин ачкычын католиктерге өткөрүп берип койгондо падыша Николай I орус аскерлерине Дунай князьдыгын басып алууну буйруган. Ага жооп кылып Түркия 1853-жылы октябрда Россияга согуш ачкан. Бул Кырым согушунун башталышы болуп эсептелет. Кырым согушунда Англия менен Франция, Түркия тарабында Пруссия менен Австрия бейтарап болушкан. Россияны анын жүргүзгөн саясатына каршы болушкан. Вена системасындагы өлкөлөрдүн бири да колдогон эмес. 1853-жылы ноябрда адмирал Нахимовдун командалыгы астында орус эскадрасы Синоп бухтасында түрк флотун талкалаган. Ага жооп кылып Англия менен Франция эң жаңы кемелерин куралданган бирикме эскадрасын түрк портторунун жана соода сатык иштерин коргоо үчүн деген шылтоо менен Кара деңизге киргизишкен. 1854-55 жылдары орус аскерлери 11 ай бою каармандык менен коргоп турушкан. Бирок акыры аны таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Ошентип Кырым согушу Россиянын жеңилиши менен аяктаган. 1856 жылы мартта кол коюлган Париж тынчтык келишими боюнча Россияга Кара деңизде аскер флотун жана чыңдоолорун күтүүгө тыюу салынган. Кырым согушунун жыйынтыгы Англиянын, Россиянын, Австриянын жана Пруссиянын Вена системасы боюнча кызматташтыгынын бүтүшүн жана Россиянын европалык саясатта мурдагыдай таасирдүү болбой калышын билдирген. Севастополду коргоо 1854-жыл сентябрь, 1855-жыл август айлары. Натыйжада Италия 1882-жылы Германия жана Австро-Венгрия менен аскердик саясий союз түзгөн. Ал Үчтүктөр союзу деп аталган. Үчтүктөр союзу Францияга жана Россияга каршы багытталган. 1915-жылга чейин өкүм сүргөн. Россиянын Франция менен жакындашуусу 1891-1893 жылдары Франк-Орус союзу Германия тараптан коопсуздукка коркунуч туудуруп тургандыктан Франция германиялык агрессияга каршы даяр туруш үчүн союздаштарды издей баштаган. Андай союздаш болуу өлкө катары ал Россияны эсептеген. Анткени ал экөөнү саясий мүддөөлөр гана бириктирбестен алардын союздашы болууга экономикалык себептер жана түрткү болгон. Германия орус нанынын экспорттолушунун каалабагандыктан 80-жылдардын аягында Россия менен Германиянын ортосунда бажы союзу чыккан эле. Өз кезегинде Россия Германиянын Россияга талашып келген өнөр жай продукциясына жогорку бажы
тарифтерин киргизген. Ага жооп кылып Германиянын өкмөтү Россияга кредит берүүнү токтоткон. Ошондо Россия өкмөтү Францияга жардам сурап кайрылат. 1887-жылы алгачкы зайымдарды алган. Андан соң 1891-жылы Россия менен Франция кокус согуш коркунучу туула турган болсо, биргелешип аракет кылуу жөнүндөгү маселелерди талкуулаш үчүн консультациялык пактыга кол коюшкан. Ага УДА 1892-жылы бул эки өлкөнүн ортосунда эгерде алардын биринде Үчтүктөр Союзу тарабынан кол сала турган болсо, бири-бирине жардам берип, аскердик күчтөрүн колдонуу маселесин караган согуштук конвенция иштелип чыккан. Ал конвенцияга 1893-жылы кол коюлган. Франк-Орус союзу мына ушундайча түзүлгөн. Антантанын түзүлүшү 1899-1902 жылдары Англ-Бур согушунун кесепетинен Англиянын алсырай түшүшүнөн пайдаланган Германия өзүнүн колониялык экспансиясын күчөткөн. Ал жакынкы чыгышка кириш үчүн Багдад темир жолун курууга Түркияны макулдаткан. 1898-жылы Германия аскер деңиз флотунун куруунун чоң программасын кабыл алат. Бул деңиз ээси болуп эсептелген Англияны кооптондурган. Ошентип эки дөөлөттүн ортосунда деңиздик куралдануу боюнча тынымсыз тирешүү башталган. 1904-жылы Лондондо Англия менен Франциянын ортосунда Антанта деп аталган жашыруун макулдашууга кол коюлган. Франция, Россия, Англия 3 мамлекеттин биригүүсүндөгү түзүлгөн Антанта союзу. Дүйнөлүк биринчи согуштун башталар алдында карама-каршылыктардын курчушу 19-кылымдын башында Европалык дөөлөттөрдүн ортосунда өтө коркунуч жаңжалдар чыга баштаган. Алардын ар бири өз-өзүнчө согуштун чыгып кетишин шарттап турган. Ошондуктан Үчтүктөр Союзу да Антантада өздөрүнүн куралдуу күчтөрүн арбытып бекем чыңдай башташкан. 1905-жылы кокусунан алгачкы Марокко кризиси чыгып кеткен. Анын чыгышына Марокконун Францияга өтүшүнө Германиянын тоскоолдук кылышы себеп болгон. Германиянын талабы боюнча Испаниядагы Алхересирас шаарында өткөрүлгөн эл аралык конференция Марокконун көз карандысыздыгын формалдуу түрдө тааныган, бирок ага карабастан Франция бир өлкөгө кирүүсүн уланта берген. 1908-жылы Австрия Венгриянын Боснияны жана Герцеговинаны басып алышы менен Босния кризиси башталган. 1911-жылы экинчи Марокко кризиси чыккан. Ага Марокконун борбору Фет шаарын Франциянын басып алышы шылтоо болгон. Ошону менен шылтоо кылган Германия Марокколук порт шаар Агдириге Пантера канонкерасын жөнөткөн. Францияга Англия жардам келет деген ой менен Германия Марокконун Францияныкы экендигин таанууга мажбур болот. Англия болсо франциялык Конгонун саздуу аймактарына ээ болгонуна топук кылып калган. Жалпы Европалык согуштун чыгышы Италия менен Түркиянын ортосундагы 1911-жылдардагы согуш жана 1912-13 жылдардагы Балкан согуштары да өзүнө бир нече маанилүү этаптары болуп эсептелген. 1912-1913 жылдардагы Балкан согуштары да өзүнчө бир маанилүү этаптар болуп эсептелет. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Тема боюнча суроолор берилип турат. Ушул суроолорду окуп, билип, жооп жазып түшүнгүлө. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.